Мен бул жерден кайрылып аткан себебим, мына бүгүнкү күндө коомчулукта, интернеттерде көрүп атасыңар, биздин Ак үйдүн жанында эмне болуп аткан. Профсоюз деген бизде бир мамлекеттин үстүнө бир мамлекет пайда болду. Мен багы комиссиянын мүчөсү катары ушу профсоюз боюнча биз депутаттык комиссия түзгөнбүз. Мыйзамын жазып атканбыз. Мына бүгүнкү күндө мен сиздерге мындай бир түшүндүрмө берип, анан ушул укук коргоо органдарынын ушуга кайдыгер мамиле кылып атканына байланыштуу бир кайрылуу жасап койсом. Уруксат берсеңиздер, бул эмне? Баарыбыз ойлойбуз, бул профсоюз деген өз алдынча көз карандысыз общественный объединение деп айтып атабыз. Бүгүнкү күндө булардын иштеп атканы, жана булардын канча акча чогултуп атканы, канча мүлктү булар сатып атканы, булардын жаштары канчага келип калганы, булардын айлыктары жөнүндө биз текшерип көрсөк, бул жерде биздин мурунку экс-президенттер уурдап кеткен каражат йырунда. Мына сиздерге айтып коеюн. Миллиарды. Мына бүгүн мектеп сала албай атабыз, урматтуу депутаттар. Мына бүгүн садик жок деп атабыз. Мен бир эле мынакей Министерство образования берип атат, ошол эле тармакты айтып коеюн. 2015-жылы, урматтуу депутаттар, 168 миллион сом эмгекчилер чогултуп берип атат. 2016-жылы 185 миллион чогултуп берип атат. 2017-жылы 197 миллион чогултуп берип атат. 2018-жылы 204 миллион 900 миң сом чогултуп берип атат. 2019-жылы 222 миллион 900 миң сом чогултуп берип атат. Бул бир эле Министерство образованиядагы биздин мугалимдердин, эмгекчилердин акчасы. Мен айткан жокмун. Медиктер канча чогултуп атат. Госстрой, муниципалитет, энергетик, горно-металлургийлер 29 тармак бар экен. Булар союз мыйзамынан бери келаткан профсоюз, ЦК профсоюз деген бар экен. До сих пор расчетный счеттор ошол жерде экен. Эмдиге чейин акчалар бухгалтерия менен ошол төрага, тармактагы төрага ошол экөө кандай бөлүштүрдү, ошондой бөлүштүрүп келе жатат. Ошон үчүн акча таратып, обондорду алып келип, бүгүнкү күндө жаныбызда нанимать этип адамдарды, мына бүгүн самоуправство болуп атат. Милицияга кайрылдык. Милиция айтат, өздөрү менен өздөрү экен, бириники бир басып алыптыр деп. Андай эмес. Урматтуу депутаттар, мен укук коргоо органдарына айтып кетет элем. Бул мобильный группа келиш керек болчу. Төраганын кабинетин ачып, ичиндеги вещилерин алып, каалагандай 10-15 киши охрана менен кирип, кулпуларды алмаштырып, талкалап кирген бул рейдерство, самоуправство деп коет. Мен министрге, МВДга кайрылдым. Бул эмне деген шумдук десем айтат, эми өздөрүн басып алыптыр, өздөрү разбираться этсин деп. Мен айтып атам, анда биздин МВДнын министринин кабинетин бүгүн начальник УРУБУ Первомайский район же бир райондуку барып алып басып алса кандай болот деп атам. Сотту күтүп отурабызбы? Ошон үчүн урматтуу депутаттар, урматтуу Сооронбай Шарипович, буга көңүл буруш керек. Бүгүнкү күндө мен булардын структурасын карап чыктык. Структурасы кызык экен. Булар алдайт экен мынакей. Центральный профсоюзда момча членибиз бар дейт. Баары общественный объединение болуп, минусқа барып текшерсек, бүт общественный объединение экен. Бияка тиешеси жок экен, бул жөн эле лидерство кылып атышат. Если биз закон боюнча карасак, первоначальный договор жок, коллективный договор жок. Булар бүт тең бар общественный объединениеге өтүшкөн. Акчаны принудительно отчисление кылып берип атат биздин тармактар. Анан булардын жаштарында мен айтып келдим. Алды 80-де, арты 65-те. 30 жылдан бери, 40 жылдан бери улам бирөө төрага болуп шайланып келе жатышкан. Эми мен дагы сиздерге коомчулукка айтып коеюн. Биз кимдер путевка алат деп текшерип көрдүк, урматтуу депутаттар. Карапайым эл жок бул жерде. Мына экинчи эле кварталдыкын алдык. Карапайым эл жок. Судья, МВД, прокуратура, соцзащита, соцфонд, мэрия, ушундай гана адамдар баарын окубайын, мына путевка алгандар. Андан тышкары, урматтуу депутаттар, буларда мүлк деген калып калган, союз менен бир келе аткан. Мен булардын мүлктөрдү сатканын четин эле айтып коеюн. Маалымат кылып коеюн. Бул 29 адам чогулат экен, тармак, совет деп коет экен. Каалаган мүлктү советке салат экен дагы, төрагага кол коесуң дейт экен дагы, биз чечтик деп туруп сатып ийет экен.
Уставын ушундай еврейский метод менен жазып алышкан. Өтө хитро жазган. Айырдан жол бердирген. Биз мыйзамын оңдоп жасабыз деп атат, бирок көчөгө чыгып атат. Модко туура келбейт, эл аралык нормага туура келбейт. Калп мунун баары. Айырда эч кандай туура келбестик жок. Ушумиление жок, урматтуу депутаттар. Анын баары тең биз ушу анык болсун, так болсун деп жазып берип атабыз. Алар айтып атат, биздин премьер-министрибиз, биздин президентибиз эл аралык аренага чыкканда бул тоскоол болот деп калпты айтып атат. Ороков деген жигит бар экен, ошол представители. Бир да жолу келип законду окуган жок. Келип отдел разъяснение берсе, муну мен окуп аптырмын дейт. Ошон үчүн айтып коеюн, мына саткандар. Ананевадагы Байсорун сатылып кеткен. Гостиница достукту көрүп атасыңар, 47%-ин акционерлерден алып коюшкан. Абдырахманов атындагы кылып коюп алышкан. Андан кийин Ноокаттагы турбаза Апшырата сатылган. Чолпон атадагы бюро бүтчөсү сатылган. Караколдогу бюро бүтчөсү сатылган. Гостиница саякатты 49 жылга ижарага алып, ошол жерде иштеп кеткен мурунку председатель. Бүгүнкү күндө банкка залогко коюп, кытайларга арендага берип коюп, жыргап отурган учуру. Бул элдики. Элдики бул. Андан кийин мына бул жерде көптөгөн жер тилкелери сатылган. Мына Сопсонун пионерлер Гвоздика дегенди Ысык көлдүн южный берегинде 70 сотук жерге алмашып ийген. Кыргызстан деген сонун биздин эс алчу жай бар эле. Бактарагын кыйып, тактай кылып сатып, каалагандай кылып бүгүн ошол акча бар үчүн акча таратып, элдин баарын башына айлантып атат. Мен укук коргоо органдарына, урматтуу депутаттар, мындай маалымат берип аткан себебим бул беспредел. Муну токтотуш керек. Бүгүнкү күндө 30-40 обондорду алып келип алып, ичинен кулпуну салып алып, ошол төрагасын кууп чыгып, каалаганын кылып атышат. Биздин мынакей ГУВДнын следователи Отокозуев дегенге заявление түштү. Общественное объединение собрание өткөзгөндө ревкомиссия деген шайланат. Ревкомиссия жазып атат. Кворум болгон жок. Бул незаконный деп. Ал следователь тергөөчү алып туруп, булардыкы законный деп туруп берип атат. Генеральный прокуратура ошол күнү атмен жасап атат. Ал тергөөчү ошол күнү кратковременный деп туруп отпускага жазып кетип атат качып. Милициялардын баары тең бул общественный организация деп байланыш болуп алган. 30-40 жылдан бери туугандашып калган. Бардык жерде чырмалышкан байланыштары бар бул организацияга терең көңүл бөлбөсөк, урматтуу депутаттар, мунун арты жаман. Эл күтүп турат. Ошон үчүн мен ойлойм, бүгүнкү күндө укук коргоо органдары тез аранын ичинде жана басып алган кабинетти бошотуп, өзүнүн ордуна отургузуп, мыйзамын татына кайгылыш жерден колдоп берсеңиздер, мынакей Табалды Капырыч отурат, биз комиссиядабыз, мен демилгечимин мыйзамга дагы. Ошону колдоп берсеңиздер, анан бүгүнкү маалыматты мына мен четин эле айттым, баарын айткан жокмун. Эгерде биз жакшылап текшерсек, дагы бөлөктөрүнүн баарын биз бөлөк здравницаларды, бөлөк тармактарын текшерсек, мындан да көп акчалар чыгат. Биз эмне үчүн алтын жумуртка тууп берип аткан тоокту өлтүрүшүбүз керек? Бул эмгекчилердин акчасы. Эмгекчилердин акчасы прозрачный болуп, өзүбүздүн элибизге кызмат кылыш керек. 200 миллиондон, бир нече миллиондогон акчалар сууга аккандай, кумга сиңгендей жоголбош керек. Урматтуу президентибиз, угуп атсаңыз буга да көңүл бөлүңүз. Урматтуу премьер-министр, отура бербей буга да көңүл бөлүңүз. Анан депутаттар бул маалыматты эсиңиздерге салып коюңуздар. Чоң рахмат.